Атымды айтсам ким билет, атамды айтсам ел билет. Төрөгелде ормон деп, төгөрөктү соргон деп. Бул Молдо Кылычтын ошол доордо эл жакшылары болуп өткөн өзүнүн ата бабалары тууралуу жазган ырынан үзүндү. Молдо Кылыч Совет заманында каардуу жылдарда адилетсиз караланып, анын кол жазмаларын, чыгармаларын окууга тыюу салынып. Молдо Кылыч Шамынкан уулу 1866-1917 жылдар аралыгында Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн кыргыздын алгачкы жазгыч акыны. Кылычтын өз атасы Шамыкан, мурда Шамыркан деп жазылып келген. Атактуу баатыр Төрөгелдинин тун уулу. Арийне чыгармачылык жолду тандаган Кылычтын Зилзала деп аталган чыгармасы 1911 жылы Казан шаарында араб алфавити менен басылып чыккан. Бул маалыматтардын баары акындын 150 жылдык мааракесине карата жарык көргөн китебинде камтылды. Ал тууралуу жыйнактын түзүүчүлөрүнүн бири окумуштуу Омор Соронов кеп салды. Молдо Кылыч деген китеп чыкты. Ал негизинен ошол 91-жыл чыккан Казалдар деген китептеги Казалдар ошо боюнча кирди. Анан дагы 3 жаңы ыры чыга эле кирди. Анан башка окумуштуулардын бул Молдо Кылыч жөнүндө жазган илимий эмгектери кирди. Ошо чоң зор китеп болуп чыкты. Молдо Кылычтын 150 жылдыгына карата жарык көргөн китеп президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан басылып чыкты. Бул маселенин өзүңүз билесиз, агартуучулук аспектиси бар. Биздин жаштарыбыз өзүнүн улутунун көркөм дүйнөсү жөнүндө, маданий баалыктары жөнүндө өзлөрүнүн ой дүйнөсүн кеңитиши керек. Ушул жагын алып караганда Молдо Кылыч бул биз жаштарыбыз көп биле элек сандыкта жазган, катылган баалык. Бул булак көзү жаңы ачылып атат. Ишекеев аталган китеп 1000 нуска менен жарык көргөнүн, ал жогорку окуу жайлардын китепканаларына бекер таратыларын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жыйында сүйлөгөн сөзүндө Молдо Кылычтын тагдыры ар бир акынга үлгү экенин айтты. Молдо Кылыч атабыздын ошондогу кийинки жана азыркы акындардан айырмасы бул колониялык режимдин учурунда кулчулук аң сөзүндөн өйдө турган өрт жүрөк акын болгон. Ошон үчүн биз ал ак жүрөк болгондугу үчүн каралашты, улутту сүйгөндүгү үчүн реакциясын дешти, аристократиянын тукуму болгондугу үчүн буржуачасын дешти. Бирок анын баары жалган жала экени билинди го. Бүгүн эмне болуп атат? Жакшы жамандап атат. Жакшы каматып атат. Иманалиев Молдо Кылычтын адабий мурастары демократиялык жаңылануу жылдарында элге кайрылып келгенин белгилеп, кыргыз парламенти заманча акындарды кайрадан улут алдында расмий акташ керек деген демилге көтөрдү. Молдо Кылыч 1917 жылдын күз айларында 51 жашында дүйнөдөн кайтып, сөөгү өзү туулуп өскөн айылга коюлган. Мүрзөсүнө учурунда белги коюлбагандан улам азыр анын кабыры кайсы экенин эч ким так билбейт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.